Анжелика, бирөөнүн күйөөсүн тартып алгандай ажылдагансыңар. Эстрада ырчысы Анжелика Кайратова жеке жашоосу боюнча Instagram баракчасын жазып, элдин сынына көп кабылат. Бул жолу ырчы айым аны сындагындарга жооп жазды. Силер кыздарымдын менин атасынын кантип жашап жатканын билбейсиңер. Кыздарым атасы менен бат-бат көрүшүп турушат. Бизди түбөлүккө байланыштырган кыздарыбыз бар. Жашоону өзүбүз каалагандай кылып түзүп жатабыз. Бир учурда тим эле бирөөнүн жашап жүргөн күйөөсүн мен тартып алгандай ажылдагансыңар. Мейли көрөбүз дегем. Обу жок аялдын сөзүнө кирип ишенгендер андан бетер көп болушкан. Мен ичимдеги бугумду айтар сөзүмдү ичиме бекем катып, Анжелика, бул сыноо бар өтөт дер элем. Канчалаган азырыкка жаман жолго кадам таштабадым. Мен башты иштетип, акча таап, жоопкерчиликтүү мамиле жасайм. Ошондон мен сыйлагандар аз эмес деп жазып чыккан. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Теле алып баруучу Тамада Максат Давранов темир тулпарлуу болду. Жаңы тулпары тууралуу ал Супер Чекиткейжи порталына төмөнкүлөрдү билдирди. Өткөн жыл мен үчүн ийгиликтүү, жемиштүү болду. Тармактык бизнесте иштеп жүрүп чогулткан акчама Lexus LS 460 2010 үлгүсүндөгү унааны алдым. Мындай унааны көптөн бери кыялданып жүргөм. Андыктан жаңы жылга карата өзүмдө кыялымдагы унааны белек кылдым дейт Максат. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Шляпачан Анжелика, көйнөкчөн Динара, жолукчан Айчүрөк, аянттагы түнкү сүрөттөр. Салтка айланып калгандай шаардыктар менен кала меймандарын эстрада жылдыздары куттуктады. Шаар тургундары менен бирге мэр Азиз Сурахматов Борбордук Ала Тоо аянтында жаңы жыл тосуп, майрамдык шоу программага күбө болду. Бул тууралуу муниципалитеттен кабарлашты. Салтка айланып калгандай шаардыктар менен кала меймандарын эстрада жылдыздары куттуктады. Жыл жаңырар түнү элдин маанайын ырчылар Аяна Касымова, Иса Өмүркулов, Султан Каримов, Динара Акулова, Кайрат Прембердиев, Гүлжигит Калыков жана бир топ артисттер көтөрдү. Күн суук болгондуктан аянттагы сахнага артисттер сырт кийимчен чыгышты. Артисттерди мындай учурда аз көргөн эле сценада жылуу кийимчен ырчылардын жүрүшү кызык болду. Көптөр телефондоруна тартып алып жатышты. Саат 23:50 тарта президент Сооронбай Жээнбековдун куттуктоо сөзү айтылып, 12:00 майрамдык фейерверк атылды. Баса мэриянын билдиргенине караганда салют 30-дан 130 метрге чейинки бийиктиктерде атылды. Ал эми адистер сертификацияланган фейерверк абалга анчалык зыян келтирбесин айтышкан. Белгилей кетсек, жаңы жылдын түнүндө тазалык ишканасынын кызматкерлери Бишкектин Борбордук Ала Тоо аянтынан 3 тонна таштанды чыгарышты. Маалымат булагы Спутник Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.